Мгм. Дагы бир жолу тааныштырып өтөйүн, өзүмдү Бегимкулова Эльбана Мамасалиевна, Сафировый директор, компания Oriflame'де иштегениме уже 8 жылдын 100 болуп атат. Демек, ар дайым биз өзүбүздү тааныштыруу менен баштайбыз. Себеби биздин бизнес успеха, то есть история успеха деп айтылат. Бардык чоң ийгиликке жетүү компания Oriflame'де биздин тарыхыбыз аркылуу башталат. Кээ бир адамдар кедей жашоодон келгендер бар, кээ бирөөлөр бай жашоодон, кээ бирөөлөр орто жашоодон келгендер бар. Ошого байланыштуу ар бир лидердин, консультанттын өзүнүн тарыхы. Когда компанияга келерде, мен бул биз компания Oriflame менен эч кандай кабарым жок болчу. Oriflame экенин каталог, зеленый пакет бар экенин билчүмүн. Чынында эле компания Oriflame деги эле өзү кандай компания, эмнени берет бизге, эмне деген компания, бул боюнча менин эч кандай кабарым жок болчу. Өзүңүздөр көрүп тургандай, могу слайдда я хочу, чтобы у ваших детей появилась гордость на родителей дейт. И ушул нерсени бардыгыңыздарга каалайт элем, что сиздердин балдарыңыздар сиздер менен сыймыктанышын. Себеби компанияга келгенимдин, компанияда иштеп калганымдын бирден бир себеби менин балам. Компанияга келгенде балам 8 айлык болчу. Деги эле өзүм Oriflame'ге чейин башка жумуштарда деле иштеп көргөнмүн. Мерчендайзер болуп иштедим. Акыркы жумушум попкорн сатып кинотеатрда иштеп көрдүм. Эми Москвага келгенде 3 жыл иштеп өзүмдүн бир аз да болсо акча жыйнап, өзүмдүн мечтамды орундатайын деп келгенмин. 2 комнат квартира аламын Москвада иштеп, Жалал Абад шаарынан деп да. Бул ойлорум орундалган жок. Себеби моминтип караңгы залда 15 миң, 16 миңдик зарплата менен кирелден кечке попкорн сатып отурсаң, аз зарплата менен эч качан биз өзүбүздүн чоң максаттарыбызды орундата албайт экенбиз да. Ошондуктан мен ар дайым изденчүмүн, что дополнительный доход болсо өзүмдүн жумушума кошумча, анда мен ойлодум, что өзүмдүн пландарымды орундата алам. Поэтому мен ар дайым изденчүмүн и компания Oriflame'ди мындайча айтканда тандадым. Компанияга мен өзүм келген адаммын. Албетте тааныш аркылуу, но компанияга келгенде, компаниянын эң эле дегенде план успеха биз баарыбыз жакшы билебиз. И карьера, все. Мен ойлодум, что компания Oriflame мен үчүн. Мен түшүндүм, что мен үчүн это моё, орусча сүйлөгөндө это моё деген нерсени түшүндүм. Потому что менин кыялдарымдагы ойлонгон бардык нерсени мен компания Oriflame'ден көрө алдым. Бүтүндөй ушу дене боюм мен өзүмүн өткөрө алдым да. Жаңылаптырмын компанияны тандаганыма. Мен аябай кубанычтамын, что Oriflame, именно компания Oriflame'де иштегениме. Потому что кыска аралыкта эле өзүмдүн максаттарымды орундатып, эң чоң звания, ийгиликтерге жетип, ошону менен биргеликте чет мамлекеттерге, 10дон ашык уже чет мамлекеттерге барганы өзүм эле эмес, уже команда менен, апам менен биргеликте чет мамлекеттерди барып көрүп эс алганы эң сонун мүмкүнчүлүк болуп атат. И чоң команда, чоң ийгиликтер, мындайча айтканда, көптөгөн лидерлердин өзүм менен кошо лидерлердин максаттары орундалып, баарыбыздын өзүмдү айтканда квартира алганга мүмкүнчүлүк болду. 2 жыл иштеп, 1 жылдык доходко уже Жалал Абад квартирасынан жанагы максатымды уже орундаттым, двухкомнатный квартира алып. Сиздердин араңыздардан көптөгөн лидерлер уже квартираларды алып атышат, машиналарды алып атышат. Булар менен мен аябай сыймыктанам. Тойлорду өткөрүп атышат, кыз берип атышат, келиндерди алып атышат. Өтө кубанычтамын. Албетте, бул ийгиликтерге жетиш оңой эле эмес. Ар кандай кыйынчылыктар болот, отказдар болот, возражение деген нерселер болот. Ошол нерселерге карабастан дагы алдыга карай жыла бергенмин, иштей бергенмин. Но
мен өтө көп возражениелерди укканмын, бирок ал возражениелерди уккан сайын мен мотивация алчумун. Мотивация алып, ан сайын ушунчалык аябай энергично иштегенге аракеттенип, тезирээк ошол максатыма жетип, адамдарга результат көрсөтүү менин бирден бир целим, максатым болуп калган. И, пожалуйста, эч качан өкүнбөйм компания Oriflame'ге жазылганыма. Азыркы күндө уже топ лидер Москва Сити. Бул да мени аябай сыймыктандырат. И эң чоң подарок компания Oriflame'дин атынан это королевский ужин. Вот эң акыркы Маматкулова Икаят, биздин вышестоящий руководитель Сариева Нурия Сафирова, директор, шулар менен биргеликте түшкөн сүрөтүбүз. Бул Нобелевский залда, королевский ужинде награда алган учурда сүрөткө түшкөнбүз. Бул биздин кыргыздар үчүн аябай чоң сыймык, себеби 3 кыргыз ушул Нобелевский премияга, то есть Нобелевский залда, королевский ужинге биз ээ болгонбуз. Бул баардыгы не только менин эле эмес, биздин эле эмес, сиздердин дагы сыймыгыңыздар, потому что көп кыргыздар бул Нобелевский залга али кире эле экен. Биринчилерден болуп, биз мынакей 3 лидер спутниктерибиз менен ошол королевский ужинге ээ болдук. Эмне үчүн компания Oriflame? Кандай возможностьтар бар? Эмне үчүн биз ушул компания Oriflame менен биргеликте иштешип атабыз? Потому что именно кыргыздар үчүн бул эркиндик, гибкий график работы, өзүбүздүн свободабыз менен иштеп, өзүбүздүн максатыбызга жеткенге биздин аябай зор мүмкүнчүлүгүбүз болуп атат. Биздин спонсорлорубуз, наставниктер аябай мощный, супер спонсорлор, супер лидерлер, потому что за короткий срок сопровождать этип консультанттарды эң чоң уровеньге жеткенге аябай плотный сопровождение менен иштешип атат. Молодцы. И албетте баарыбыз эле жакшы билебиз, көптөгөн компаниялар бар, и көптөгөн жерлерде биздин кыргыздар Россиянын деги эле дүйнө жүзүндө ар кандай мамлекеттерде иштеп жүрүшөт, ар кандай бизнестерди баштап атышат, ар кандай компанияларга кирип иштешип атат. Но самое главное, что бизде без финансовый вложения өзүбүздүн эң сонун келечекте бизге аябай зор түшүм бере турган бизнести ушул компаниянын жардамы менен баштап атабыз. Но албетте жана эле айтып өткөндөй, жыл сайын уже саякаттап жер жүзүн көрүп атабыз. Бул эң сонун мүмкүнчүлүк. Мынакей декретный отпуск. Азыр үйдө декретте отурам. Мен аябай өзүм менен сыймыктанам, и сиздер менен сыймыктанам. Эмне үчүн өзүм менен сыймыктанам? Илбана молодец дейсиң. Себеби буга чейин группа команда түзүп, чоң лидерлерди өстүрүп койгон үчүн азыркы күндө декретте отуруп алып деле через интернет, через телефон уже иштеп, дагы да болсо мага доход түшүп атат. Декретный отпускта жүрсөм деле дагы кызымды чоңойтуп, басканга чейин менин ушундай сонун мүмкүнчүлүгүм бар. Свободно и кызымды кароо менен биргеликте, и лидерлер менен сүйлөшүү менен биргеликте бул бизнести улантканы. Бул компаниянын аялдар үчүн, биздин кыз келиндер үчүн эң сонун возможность. Өзүңүздөрдүн туугандарыңыздарга, тааныштарыңыздарга, сиңди эжелериңиздерге бул нерсени жеткирип айтып түшүндүргөнгө аракеттениңиздер. Элестетиңиздер, сиздердин декретный доходуңузда, декретный отпуск вообще 80 000, 100 000 алышат, а сиздер декретте жүрүп, Сафировый директор болуп, айтайынбы канча зарплата түшүп атканын? Но план успеха да билебиз, 130 000ден жогору уже декретный алган эң сонун нерсе. Карьерный рост. Вот компанияда мени кармап калган, деги эле компанияны тандаганымдын бирден бир себеби, бирден бир ушул кандай десем, причинасы ушул карьера. Потому что мен эч качан бай жашоону көргөн эмесмин. Кээ бирки лидерлерим, көп лидерлерим аябай өздөрүнүн мурунку жашоолорундагы аябай сонун кылып айтып беришет өздөрүнүн историяларында. А мен жок, чоң акча эмне экенин билген эмесмин. Саякат эмне экенин билчү эмесмин. Но мен аябай ошого кыялданчумун, ошолорду эңсөөчүмүн. Ошондуктан
Алла Таала бизге ушул компанияны берип отурат. Так, дальше неограниченный доход. Барыңыздарга ушул неограниченный доходду каалайм. Себеби компания Oriflame'де биз канча доход каалабайлы, ошончону алганга мүмкүнчүлүгүбүз болот. Пожалуйста, бриллиантовый директор болуңуздар, 200 миңден ашык. Пожалуйста, исполнительный. Мен кичинекей званияларды айтпай эле коеюн. Аларга биздин лидерлер сөзсүз түрдө кыска аралыкта жетет. Президент болуңуздар, пожалуйста, айына 1 миллион зарплата да. Биз бардык максаттарыбызды орундатканы сонун мүмкүнчүлүгү. Обеспеченный старость. Махабат эженин Маткаримова аябай ушундай жакшы сөздөрү бар. Балдарымды директор кылып, көптөгөн лидерлеримди өстүрүп койсом, менин максатым дейт, дагы да болсо адамдарга жардам берүү, ии саякаттап, балдарым менен кошо биргеликте, балам, картамды берип койчу, жүр, тиги мамлекетке барып келебиз деп ушундай максат коем деп айтат. Молодцы эже. Демек биздин уже мүмкүнчүлүгүбүз болуп атат, карылыгыбызды уже заранее обеспечивать эткенге. Бизнес по наследству, пожалуйста, да, вот баарыбыз жакшы билебиз. Деги эле биздин команданын, структуранын эң чоң спонсору Владимир Полежаевди көрүп атабыз. Мынакей Светлана Полежаевага өзүнүн бизнесин өткөрүп берген, ар дайым биргеликте семинарларда, банкеттерде выступать этип, өздөрүнүн Снежана өзүнүн лидерский качествосын көрсөтүп атат. И биздин дагы мүмкүнчүлүгүбүз бар. Пожалуйста, балдарыбызга өткөрүп берген. Международный бренд компания Oriflame. Баарыбыз сыймыктансак болот. Что биз компания Oriflame'ди тандаганыбызга? Себеби азыркы күндө канчалаган кризис болуп атат, канчалаган компаниялар жок болуп кетип атат, жабылып кетип атат, или болбосо төлөй албай калып атышат. Или продукциясын чыгара албай калып атышат. А компания Oriflame заманбап продукцияларды, азыркы заманбап технологияга заманбап бизге ар кандай обучающий тренингтерди, инструменттерди берип атат. Булар менен биз сыймыктансак болот. Действительно, компания Oriflame бай компания, миллионер компания, международный бренд компания. Что бренд компанияда иштеп атканыбызга биз өтө сыймыктансак болот. Компанияны негиздеген Роберт Йонас Афьокниктер 1967-жылы Стокгольм шаарында, Швецияда түзүлгөн. Булардын максаты натуралдуу ингредиенттерден натуралдуу продукция жасап чыгарыш, адамдарга ошол продукцияны тартуулап, өздөрүнүн максаттарын орундатуу и адамдардын дагы максаттарын орундатканга жардам берүүчү. Булардын максаттары орундалып атат. Себеби азыркы күндө 64төн ашык мамлекетте иштеп атат компания Oriflame. Ежегодный продаж компания Oriflame'де почти 1,5 миллиард евро, уже 3,5 миллионго жакын консультанттар компания Oriflame'де, вот настоящий лидерлер, да, компания Oriflame'де иштеп атат. Если жакшылап эсептей турган болсок, 10 миллиондон деле ашып кетет. Вот канчалаган, вот даже цифрага мен азыр эсебим жетпейт, канчалаган единиц вот продукциялар продавать этилип атат. Сотрудниктер дагы бизге жардам берген, бизди сопровождать эткен, биз менен иштешкен сотрудниктер дагы аябай көп, уже 8433 сотрудник дейт да, 90 миң лидерлер дейт. Эми бул мүмкүнчүлүктөргө жетиш үчүн эмнелерди жасашыбыз керек? Биринчиден, сиздердин жгучий желанияңыз болуш керек. Ушундай сизди уктатпаган, сизге покой бербеген, аябай өтө күчтүү мечтаңыз болуш керек. Ошол мечта уктатпаш керек сизди күнү түнү, да? Эгерде бизде ошондой страстный жгучий желание боло турган болсо, анда биринчиден биздин аткара турган милдетибиз бул ар дайым каталог көрсөтүп заказ алуу. Бул бизнесте сөзсүз түрдө чоң товарооборот жасашыбыз керек, потому что продукцияларды адамдарга консультация, рекомендация берүү менен бирге, консультировать этүү менен биргеликте биз чоң товарооборот түзүп, компаниядан ошого жараша товарообороттон процент акчаларды компания бизге төлөп берет. То есть неограниченный доходторду, да? Поэтому постоянно адамдарды чакырып, вот аябай чоң команда түзгөнгө биз аракеттенишибиз керек.
үчүнчүдөн сөзсүз түрдө ушундай вебинар школаларга мынакей чоң биздин лидерлерибиз каждый суббота, каждый воскресенье эң сонун школаларды, эң сонун планерка, инструктаждарды өткөрүп атат. Аларга катышкан аракеттениңиздер. Вебинарды эми мындан кийин карайбыз дагы сиздердин убактыңыздарга жараша башка шаарлар менен салыштырып туруп убакытты белгилейбиз дагы. 2 күндө бир же болбосо күндө вебинар өткөргөнгө аракет кылабыз. Азыр ушул жерде бир аз басым жасап өтөйүн. Кимде ким онлайн менен иштегиси келсе, через интернет да, вот соцсеттерде иштегиси келсе, пожалуйста, сөзсүз түрдө вебинарга катышканга аракеттениңиздер. 2 күндөн кийин четверг күнү саат 3-тө дагы вебинар өтөбүз. Ошондо именно ушу интернет боюнча жакшы тема өткөрөбүз. Поэтому катышкан аракеттениңиздер. И мен сиздерден идея, предложение күтөм. Кандай убакытта, кандай то есть башка шаарлар менен салыштырып кандай убакытта өткөрсөк болот. Көптөгөн лидерлер менен бул жөндө дагы сүйлөшүп өтөбүз, Кудай буйрса. Поэтому үчүнчү аткара турган милдет бул сөзсүз түрдө обучение алуу, сөзсүз түрдө посещать этүү биздин негизги милдетибиз экен. Компаниянын продукциясын колдонгон аракеттениңиздер, сүйгөн аракеттениңиздер, продукцияны сүйүп, эсли өзүбүз колдонсок, анда биз өзүбүздүн клиенттерибизге, тааныштарыбызга, туугандарыбызга продукция боюнча ээн эркин айтып бере алабыз, кенен түшүндүрүп бере алабыз. Эгерде биз сүйсөк, эгерде сүйбөй өзүң компания Oriflame'де жазып атасың, Avon продукциясын колдонуп аткан болсоң, анда уже бизнес биз кура албайбыз. Ошондуктан сүйүңүздөр продукцияны, албетте чоң ийгиликтер болот. Так, анда эмесе менин биринчи лидерим ушул компания Oriflame'деги ушул эжекем менен биринчи жолу баштагам. Биринчи директор, старший золотой директор Саипова Айнура эжекеге сөз берели. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин биринчи вебинарыбыздын катуучулары. Ар бирибиз Москва же болбосо башка шаарга бир ниет менен келгенбиз да. Же үй алабыз, же машина алабыз деп. 1-2 жыл иштейбиз дагы и сразу өзүбүздүн Кыргызстанга кетебиз деп. Бирок ойлогон нерсебиз дайыма эле ишке аша бербейт экен. Эгер биз Москвага келип бирөөгө жалданып иштесек, уборщица, посудомойщица же болбосо продавец болуп иштесек деле 2-3 жылда үй алыш өтө эле кыйын экен да. Көп 2008-жылы Москвага келип, мен дагы бир ресторанга посудомойщица болуп кирип иштедим. Ошол малда Бегимкулова Эльбана мага Oriflame жөнүндө айткан. Мен сразу эле көнө бербедим. Неге деген үчүн Oriflame'де мен уккам сатыш керек, адамдар чакырыш керек деп. Мен өзүм боюнбосом, тааныштарым жок болсо мен кантип иштейм дегенмин. Бирок Эльбана кайра айта бергенден мен Oriflame'де иштеп көргөнгө аракет кылдым. Бүгүнкү күндө менин группамда 10дан көбүрөөк директорлор бар. Бир старший директор бар, 2 золотой директор, 1 старший золотой директор бар. Бүгүнкү күндө өзүм кызым директор, балам 18%. Компания Oriflame'де көп ийгиликтерге жеттик. Еще өзүң адамдар чакырасың, адамдар чакырганда эмне деп айтасың? Компания Oriflame'де поездкалар бар деп. Башка иште иштесек үйдү ала алабыз, машинаны ала алабыз. Бирок поездкага өзүбүзгө акча ажыратып барыш өтө эле кыйын да. Биз эмне кылабыз? Көбүнчө чакырабыз да. Эгер сен золотой директор болсоң, чоң поездкаларга компаниянын эсебинен золотой конференцияга барганга мүмкүнчүлүгүң бар деп. Мен өтө сыймыктанам, менин командам көп жерлерди көрүп келди. Эң биринчи поездкабыз бул Португалия болгон, Лишабон шаарына барганбыз. Кийинки поездкабыз бул Париж. Андан Франция мамлекетинде Париж шаарын көрдүк, Ницца шаарын көрдүк, Марсель шаарын көрдүк. Италияда
Рим шаарын, Флоренция, Неаполь, Пиза шаарларын көрдік. Турция, Стамбулға, Египет, Шарм-эль-Шейх, Россияның Сочисіне бардық. Остров Кипрға бардық. Бұл мен не айтқым келеді? Егер біз башқа іштесек, өзіміздің ішталарымызды атқарышымызға мүмкіншілігіміз бар. Егер Oriflame-де жоғарғы даражаға жетсең, 1-2 жылда атқара тұрған болсаң, үй машинаны ал. Егер просто біреуге жалданып іштесең, ал несеге 10 жыл өзіміздің өмірімізді сарп қылышымыз керек. Мен ойлаймын, компания Oriflame-не бұл қырғыздарға или вообще Москваға или башқа мемлекетке іштеген келген адамдарға өте ыңғайлы несе деп ойлаймын. Не дейін үшін компания Oriflame-де чоң ақша регистрационный плата сұрабайды. Biz birinci Elvan Ököz başlaganda seminarımız, master-класс uyuşturabız. Ошондон Золотой директор болобуз деп аябай толкунданып баштаганбыз. Биздин биринчи мастер-классыбызга андай деле адамдар келбейт эле да. Бирок кийин школаларыбыз чоңоюп, биз Золотой директор, старший Золотой директорлор болдук. Бүгүнкү вебинардан үмүтүбүз аябай күчтүү да. Неге деген үчүн дагы ошондой толкунданып турабыз. Эгер ойлойм, ким ушу вебинарга катышып, бүгүнкү гостилерди көрүп атасыңар, эгер ошонун ичинде силердин консультантыңар, силердин директорларыңар болсо, мен ойлойм, бул чоң результаттарга алып келет. Дагы бир жолу биздин вебинарга куш келипсиңер. Эгер силер компания Oriflame'ди тандасаңар, или бүгүнкү күндө просто 6-9% болуп атасыңар, 18 эмне кылышыңарды билбей атасыңар, бүгүнкү күндө интернет сиз жашоо болбой калган. Мен ойлойм, интернетти колдонсок, чоң званияларга жетишебиз. Чоң рахмат, кийинки вебинарга чейин. Рахмат Айнура эже. Рахмат Айнура эже. Кийинки биздин спикерибиз, экинчи директорум Мимоза Маткеримова, старший Золотой директор. Бул эженин тарыхы да аябай өзүнчө узун. Давайте да эженин өзүнөн угалы. Мимоза эже, даярсызбы? Плюс коюп коюңуз эгер даяр болсоңуз, пожалуйста. Хорошо. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Улуу урматтуу дүйнөдөгү эң бай адамдар. Мен жакшы угуп атамбы? Плюсик поставим, пожалуйста. Рахмат. Эң биринчи баарыңыздарды кирип келген жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Жаңы жыл жакшылыктардын, молчулуктун, токчулуктун жылы болсун. Элбана, сенин кызыл болушуң менен куттуктайм.
Мен жакшы эле угуп атамбы? Кечиресиздер, бизде кичине техникалык эмне болуп калды. Офистеги интернет менен кирип аттык элек. Ушул баарыңыздарды куттуктайм. Бүгүнкү эң сонун мүмкүнчүлүк менен мен компанияга кантип келип калдым? Мен компанияга келгениме 6 жыл болду. Мени бул бизнеске чакырган кыз азыр ал бизнесте жок, бирок Мимоза эже, сиз аябай күчтүү адамсыз. Арифлейм сиз үчүн бул жерде бизнес кылсаңыз болот деп чакыра берчү. Мен эң биринчи сөзүм бул жок болгон. Кой, жок, керек жок деп. Менин биринчи директорум менин бир тууган эжем, Маткаримова Махаббат Нурбековна, азыркы күндө ал дагы старший золотой директор. Бирок биз эжем экөөбүз Москвага келгенден баштап эле сетевой система менен иштеген компания издечү болчук. Бирок эч качан Арифлейм жөнүндө ойлобоп турбуз да, ошол именно Арифлеймде дагы бизнес бар деп. Бизде ой болгон, бул бизде эле эмес, көпчүлүк адамдарда болуш керек. Арифлеймде пакет көтөрүп, каталог көтөрүп эле жүрүштө, каяктан Арифлеймде бизнес ачылды деп. Оказывается, Арифлеймде аябай сонун бизнес бар экен. Мен просто эле буларымды куткарыш үчүн эле ошол постоянно Арифлеймге чакыра бергендерден улам отказ берип койгонмун. Керек жок мага Арифлейм деп. Ошол бирок кийин ошолордон кутулуш үчүн келип жазылып койгом дагы бизнести түшүнгөн эмесмин, кетип калгам. Бирок мен ошол келгенимде азыркы күндө кассировый директор Эльбана Бегимкулова менен таанышып калдым. Экөөбүз жердеш болот экенбиз. Бирок после этого Эльбана дайыма менен байланышта болуп турган да. Туулган күнүм болобу билбейм, туулган күнүмдү билип алат эле. Майрамдарда куттуктап, анан анча деле кабар алайын дедим, сурап коеюн дедим деп чалып калчу. Ошентип сүйлөшүп жүрдүк. 1 жылдан ашык убакыт өткөндөн кийин менде ушундай ой калган, мени тынбай Арифлеймге чакыра бергенден улам Арифлеймде артыңан адам алып барып жаздырсаң, бул компания сага акча төлөп берет экен деген жакшы ой калган экен да, бул да жакшы нерсе экен. Ошону менен бир күндө мен 3 таанышым биз Арифлеймге жазылат элек деген сунуштарын айтып калышкан. Анан мен Эльбанага звонок кылдым. Эльбана, офисте болсоң, мен барам кыздар менен деп. Сразу эле 3 кызды алып келдим, 3-өө тең жазылышты. Бул деген 2010-жылдын 17-каталогу болчу, 1-неделясы калган. Мен биринчи жолу компаниянын мүмкүнчүлүктөрүн ошондо уктум. Мен бүгүн бул жерге биринчи жолу кирип аткан адамдар болсо, мындай мүмкүнчүлүктөрдү биринчи жолу угуп аткан адамдар болсо, баарыңыздар куттуктап кетем, себеби бул эң сонун мүмкүнчүлүктөрдү угуп атасыздар да. Мен ошол мүмкүнчүлүктөрдү уккан күндөн эле бул бизнес мен үчүн экен деген чечимге келдим. Иштеп баштадым. Ошол эле каталогда сразу 9%ке чыктым, следующий каталогда 12%ке чыктым. Декабрда иштеп баштаган болсом, майда старший менеджерге чыктым. Эльбананын мага койгон условияларын аткарып, биринчи жолу ошол эле жыл август айында Португалия мамлекетинин Лиссабон шаарына эс алууга бардык, Золотая конференцияга. Бул Арифлеймде иштеген Москвадагы кыргыздардын биринчи саякаты болчу. Өтө бактылуумун, мен спонсорумдун жардамы менен, командамдын жардамы менен ошол поездкага барып, компания менен дагы жакындан таанышып, дагы көп нерселерди көрүп келгениме аябай сүйүндүм. Ошондон тартып компания Арифлеймде иштедим. Кыйынчылыгы көп, аябай кыйналган күндөрүм болгон. Ошондо мен мындай өзүмө мындай эмне келтирдим да, эгерде мен азыр жок кыйын экен, болбойт экен деп кетип калсам, эмне табам? Кетип калган жагымдан эмне табам? Ал эми кыйынчылыкка чыдап ушул жерден, кыйынчылыгына чыдап муну кылган болсом, эмне табам да, эмне жоготом? Кетип калсам, эмне таап, эмне жоготом да? Ушуну ойлодум. Анан андан да кыйналып кеткен күндөрүмдө айтат элем да. Мен эмне үчүн жаралганмын, бул жашоого эмне үчүн келгенмин, Алла Тааланын кандай миссиясын аткарыш үчүн келгенмин. Мен деле Кудай тарабынан бир нерсе аткарыш үчүн келген болушум керек.
раз мага Кудай тараптан ушундай мүмкүнчүлүк берип аткан болсо, мен эмне үчүн ушуну пайдаланып, ушуну колдонуп өсүшүм керек деген нерсени жасабашым керек деген ой менен өзүмө ушундай задача койдум. Ошону менен иштеп баштадым. Кудайга шүгүр, азыркы күндө менин командамда 20дан ашык директорлор бар, 5 золотой директор, 2 старший золотой директор. Азыркы күндө квалификацияда аябай жакшы квалификацияда баратышат. Обучениелерди өткөрүп турабыз. Любой успех требует знаний дегендей аябай обучениелерди өткөрөбүз. Биз үчүн бул вебинар аябай керек болчу. Кыйынчылыкка турду, кыйынчылыкка турса дагы биз муну жасадык. Рахмат Элбана. Кыйынчылык болгону менен, кыйынчылык менен ишке ашканы менен бул дагы өзүнчө ийгилик алып келет. Көп эле кыздарды, көп эле аялдарды чакырсаң, ой үйүмө тамак жасашым керек, ой баламды карашым керек деп калышат да. Баары боло берет. Но биздин миссия аз эле эмес да, биз андан чоң нерселерди жаратыш үчүн жаралабыз да бул дүйнөдө. Ошондо азыр болсо мен Махаббат эже не видно. Азыр Махаббат эжеге беребиз. Ага чейин дагы сүйлөп берейин. Ошол компания менен эң биринчи поездкам 2011-жылы Португалия мамлекетинин Лиссабон шаары болгон болсо, андан бери эң биринчи болгон биздин компаниянын историясындагы биринчи болгон менеджерский конференция Египетке менин командамдан 33 адам квалификация болуп, 22си барды, 10 барбай калды, 11. Себеп дегенде, эгерде Oriflame компаниясы менен иштейм, Oriflame компаниясы менен саякатка барам деген ниет максат менен иштеген болсоңуздар, эң биринчи документтериңиздерди куруңуздар. Документтери жакшы болбой калгандыктан 10дон ашык адам Египетке барбай калышты. Египетке Россиядан 780, Москва Ситиден 120 адам барса, ошонун ичинен 21 биздин команда болду. Бул мен үчүн аябай чоң сыймык. Командама рахмат. Азыр дагы командамдан аябай жакшы көп лидерлер кирип отурушат. Баарыңыздарга рахмат. Жакшы нерселерди умтулуп аракет кылыңыздар. Андан кийин Турция, Испаниянын Валенсия шаарына апамды алып барып келдим. Мен кичине кулагымды куткарыш үчүн келип Oriflame'ге жазылып, бирок мүмкүнчүлүктөрүн уккандан кийин мен продукциясына, же болбосо бир күнүмдүк убактылуу немедленный прибыльна кызыгып бизнес жасабадым. Мен именно бизнеске кызыгып жасаганым үчүн ушундай результаттар болуп отурат болуш керек. Компания Oriflame'ге ишенип, Элбанага, ошондой эле андан башка дагы спонсорлорубуз көп. Ошол спонсорлорубузга ишенип, компанияга ишенип, өзүмө ишенип, элди сүйүп, элге ишенип, продукцияларды сүйүп иштеген үчүн ушундай результаттар болуп отурат. Ошондой эле мен командамдагы лидерлер дагы ишенип, мага ишенип иштеп атышкандыктары үчүн 2015-жылкы Золотая конференцияга, 2016-жылкы Золотая конференцияга командабыздан аябай көп лидерлер катышып отурушат. Ошондой лидерлердин бири менин биринчи директорум, жашоодо биз турган эжем Маткаримова Махаббат Төрөбековнага азыр сөз берсем, старший золотой директор. Өзүңүз тааныштырсаңыз. Саламатсыздарбы? Мен Маткаримова Махаббат Төрөбековна, компанияда старший золотой директор, менин спонсорум, вот азыр айтып кеткендей Мимоза. Кутмандуу күнүңүздөр менен бардыгыңыздарды куттуктайм. То, что биз замандан артта калбаган чыныгы лидерлер отурушат деп ойлойм. Ар бир мүмкүнчүлүктү пайдалана билген, өзүнүн убактысын, өзүнүн жашоосун өз колуна алган адамдар азыр бизди угуп атат деп ойлойм. Ушундай сонун мүмкүнчүлүккө жеткирген, ушундай мүмкүнчүлүктү пайдалана билген спонсорлорго чоң рахмат, компанияга рахмат айтып кетким келет. Ошондой эле бардыгыңыздарды жашооңуздарды өз колуңуздарга алууга чакырат элем. Ойлонуңуздар, эч качан кеч эмес. Эрте деп деле ойлобосоңуздар болот. 14 жаштан бардык возрасттагы адамдарга мүмкүнчүлүк бар. Жашыңар өтүп кеткендер, мен өтүп кеттим, балдарымды алып келейин дебегиле. Мен компанияга биринчи келгенде менде ушундай ой болгон. Мен эми жетишпесем дагы, мен балдарым жетишип калса керек деп. Андай эмес экен, Кудайга шүгүр, мен деле өзүмдүн максаттарыма жетип атам, мүмкүнчүлүктөрүнөн пайдаланып атам. Азыркы күндө аябагындай чоң команда өсүп атат. Азыр соседний залда отурган өзүмдүн лидерлериме, командага
ошондой эле бардык биздин структурага параллельный бардыгыңарга Москвадан салам айткым келип атат. Бар болуңуздар, тынч болуңуздар. Алла бардыгыңарга ыйман, рызкы кешип берсин. Чоң рахмат, Махаббат эже. Эми биз сиздерге эмне деген кеңешибизди бермекчибиз? Жашоодо өз ордуңуздарды табыңыздар. Алла Тааланын тарабынан кандай миссия аткарылыш үчүн ата-энебиз себепкер болушу аркылуу бул дүйнөгө келген болсок, ошол алдыңыздарга коюлган төрөлө электе эле миссия коюлган да, ошол миссиялардын баарын аткарышыңыздарды чын жүрөгүмдөн каалайм. Анан коркпоңуздар, эң башкысы коркпой жакшы ишенимдүү шакыртташ үчүн спонсорлоруңуздарды угуңуздар. Бул жерде эң эле башкысы спонсор болуш керек. Биздин команданын девизи бар: слушаться спонсора деген. Анан золотые правилабыз бар: пункт номер 1 слушаться спонсора, пункт номер 2 слушаться спонсора, пункт номер 3, если думаешь, что спонсор не прав, посмотреть пункт номер 1 и 2. Больше выбора нет. Ошон үчүн бул жердеги сиздердин ростуңуздарга, сиздердин өсүшүңүздөргө только спонсор гана кызыгат. Ошондуктан спонсоруңузду тутсаңыздар, спонсор эч качан жаман жолго баштабайт сиздерди. Жардан секир десе, спонсор секириш керек да. Спонсор ошонун пайда болушун билип туруп айтат да, пайдалуу жакка кетет. Ошондуктан спонсорлорду угуңуздар. Анан неважно какой у тебя спонсор, важнее каким ты будешь спонсором дейт. Кимдерди чакырасыздар командаңыздарга, кандай адамдар менен иштешесиздер, бул сиздердин чечимиңиздер, бул сиздердин выборуңуздар. Баарыңыздарга ден соолук каалайм, иштериңиздерге ийгилик каалайм. Кудай буйрса, мындан кийин мындай вебинарда, бул вебинар аркылуу бат-баттан көрүшүп турабыз деп ойлойм. Суроолоруңуздарды жазып, аракет кылыңыздар. Сөзсүз ийгилик болот. Баардыгыңыздарга күжүрмөн, эмгекчил, кайрат, күч каалайм. Тынч аман болуңуздар. Чоң рахмат көңүл барыңыздарга. Хорошо. Азыр эми Элбананын структурасында менден кийинки директору бар, жаш кыз, жаш, аябай өзүнүн историясын азыр айтып берет. Командага келгенде мен өтө сүйүнүчтөмүн, ушундай кыз менен командада бирге иштегенибизге. Талыкпай эмгектенип, Москвадан бизнести баштап, коркпостон башка шаарга барып, өзүнүн жаш экенине, кыз бала экенине карабастан коркпостон башка шаарга барып туруп, башка шаардан эң сонун күчтүү, Россиядагы кыргыздардын ичинен эң күчтүү команда өстүрүп келген. Уже сафировый директор бар артында, өзү золотой директор болсо дагы молодец. Анда эмесем, сафировый директор болушту үйдөтө турган кыз, золотой директор компанияда Токтобаева Гүлдана. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү вебинарга катышып аткан консультанттар, лидерлер. Эгерде биздин үнүбүз жакшы угулуп аткан болсо, биз жакшы көрүнүп аткан болсок, сиздерден сурап плюс коюп койсоңуздар жакшы болот. Рахмат, значит, менин үнүм жакшы болуп атты. Өзүм жөнүндө кичине таанышып кетсем. Аты жөнүм Токтобаева Гүлдана. Компанияга регистрация болгонума уже 6 жылдын жүзү болуп атат. Компанияга именно список знакомых аркылуу келгенмин. Квартирага көчүп барсам, ошол квартирада чогуу жашаган мени менен чогуу. Азыркы учурда менин спонсорум, сафировый директору Бегимкулова Элбана. Элбана эже башында Арифлейм боюнча айтып чакырды, но албетте баягы башка новичоктор аркылуу эле мен дагы сразу кызыккан эмесмин, сразу ишенген эмесмин. Мен үчүн башка мамлекетке барып бизнес түзүү, карьера түзүү или болбосо сетевой маркетингде иштөө мен үчүн бир башкача сезилген, ишенген эмесмин. Бирок ошого карабастан менин спонсорум күндүгө айтып отуруп 6-7 ай дегенде гана компания Арифлеймге ишенип иштеп калганмын. Азыркы учурда компанияда иштесем, уже золотой директор, компания Арифлеймде иштеп аябай чоң мамлекеттерге барып атам. Негизи компания Арифлеймге келгенде мен эң биринчи эмнени көргөм? Биринчи бул зарабатывать большие деньги. То есть, мисалы үчүн, компания Арифлеймге чейин Мому деген кафеде повар болуп иштегенмин. Поварга чейин деле көптөгөн заводдордо иштегенмин, көптөгөн жумуштарда иштегенмин.
Бирок эч кандай чоң акчаны даже ошол иштеген иштин начальниктери келип Гүлдана сен рахмат деп ыраазычылыгын билдирген болгон эмес. Компания келип чоң акча тапканын көргөндөн кийин бул жерде иштесе болот экен, чоң акча тапса болот экен деп ишенип калганмын. Кудайга шүгүр, башка жумуштагы ала элек зарплатаны ошол компания менен биргеликте алып атамын. И компанияны дагы бир жакшы жаккан жери бул чет мамлекеттерге барып эс алуу, же болбосо чет мамлекеттерди көрүү экен. Мен ошону да көрүп аябай кызыгып иштегенмин. Менин биринчи поездкам компания менен биргеликте бул 2014-жылы круизный лайнерге барганмын. Именно ошол поездкада биз сразу 3 мамлекеттер көргөнбүз: Италия, Испания, Франция. То есть 3 мамлекетти биз сразу барып көрүп келдик. Андан кийинки жылы 2015-жылы компания менен биргеликте Испания мамлекетинин Валенсия шаарына барып тоже көрүп келдик бесплатно. Ал жака бир эле өзүм эле эмес, менде ушундай сонун мүмкүнчүлүк болду. Өзүмдүн апамды ээрчитип барганда. Ал жака бир эле мен эмес, Маткеримова Мимозаженин апасы дагы барды, менин дагы апам барды. Экөөбүздүн апабыз Валенсияда эс алып жүрүшөт. Как будто алардын багы ощущениясы совсем башка. Бул жактан учуп бараткандагы лицосу совсем другой. Уже ал жака барып, эс алып жүргөндөгү беттеринин ощущениясы совсем бөлөк. Ошондуктан эгерде сиздердин дагы ушундай мечтаңыздар болсо, ата-энемди Европаны көрсөтөм деген, пожалуйста, компания менен биргеликте барып көрсөңүздөр болот. И 2016-жылы былтыр компания менен биргеликте Кипр мамлекетин көрүп келдик. Анан кийин менеджер менен биргеликте Сочиге барып көрүп келдик. 2014-жылы компания еще биз Стамбулга барып келген. Мындай айтканда, эгерде мен компания дипломунда иштебей, башка жумушта иштесем, буга окшогон мамлекеттерди көрбөйт элем. То есть Испания, Италия, Франция, Турция, Кипр, Сочи, например, да, вот ошолордун баардыгын. И Кудай буйруса, быйыл 2017-жылы круизный лайнер менен биргеликте уже дагы быйыл биздин сонун мүмкүнчүлүгүбүз бар, болот 4 мамлекетти көрөбүз. То есть бул Турция, Греция, Италия плюс Болгария. Башка жакта болуп иштесек, албетте мындай мүмкүнчүлүгүбүз жок. Мен компания РФМге башында иштеп баштаган учурда албетте сөзсүз ар бирибизде карама-каршылык болот. Кимдир бирөөнүн жолдошу, кимдир бирөөнүн сөйлөшкөн жигити, кимдир бирөөнүн ата-энеси каршы болгон болсо, менин өзүмдүн бир тууган эжем каршы болгон. Мен эжем ушундай выбор койгон: либо Элбананы эже кыл, спонсоруңду, либо мени эже кыл. Ал Элбаны эч качан эртеңки күнү сага үй салып бере албайт. Сенин эжем экөөбүз аябай сонун мечтабыз болгон, Москвага келип, үйүбүздү аябай чоң кылып боңду. И ошол үйгө ошол Элбана сага жардам берет деп аябай капылып жүргөн убактары болгон. Менин классташтарым, туугандарым, кимдир болбосун баардыгы каршы болуп, даже ушул Гүлдана кап болуп калат дебестен, даже менин бетиме деле нагло эле Арифовду жамандаган күндөр болгон. Бирок менде ушундай цель болгон: пусть компанияны жамандасын. Алар үчүн компания жаман болсо, мен үчүн компания жакшы. Себеби башка адамдар эч качан биздин алдыбызга койгон мечтаны ал адамдар орундатканга жардам бербейт. Мен ошол нерсени түшүндүм дагы, эжем капа болсун. Башка тааныштарым Арифемди жамандаса жамандасын. Но менин жашоом бөлөк, алардын жашоосу бөлөк деген гана принцип менен иштегенмин. Азыркы учурда командамда бир Сафировый директор Канибек кызы Акшола, бир старший золотой директор Темирова Гүлбахар, 2 золотой директор, бир золотой званияны ачкан директор кызым бар, Шахноза деген эже, и директорлорум бар 20-га жакын. Но компанияда иштеп 6 жылдын ичинде түзгөн группам. Бирок ошончо группаны түзүүнүн алдында албетте ар бир адамда өзүнүн цели болуш керек. Эгерде өзүңүздөрдө конкретно цель болгон болсо, башка адамдардын карама-каршылыгы сизге болбойт. Мен командам бир эле Москва шаарында эмес, мен Санкт-Петербург шаарында командам бар. Бирок мен Санкт-Петербург шаарына барып иштейм деген учурда мен болгону 21 жашта болчумун. 21 жаш болсом дагы Санкт-Петербург шаарын мен өмүрү көргөн эмесмин.
биринчи жолу бир кыз Питерде жашап мени чакырды, кел команда түзүп бер, бул жакта да иштесе болот экен, Арифлемдин офисин көрдүм деп чакырган. Бирок ал эжени таанысам дагы, тааныбасам дагы билет элем, что ал эженин кыргыз экенин, Жалал Абадтык эже экенин билет элем. Бирок точно мисалы үчүн мындай эң жакын таанышым эмес болчу да. Бирок ошого карабастан ал эжеге ишенип бардым. 21 жашта болсом дагы, Санкт-Петербургда өмүрүмдү көрбөсөм дагы, ошол эжеге ишенип барганмын. Кудайга шүгүр. Азыр ошо Абакирова Гүзел эжеге постоянно рахматымды айтам. Мени чакырып, мен менен иштешкен аз болсо дагы, бирок ошол пункттерди көрсөткөн. Ошондуктан менде ушундай цель болгон, эч кандай коркунуч деген болгон эмес. Питерге барсам болобу, болбойбу, кыламбы, кыла албаймбы деген нерсе болгон эмес да. Ошондуктан сөзсүз ар бир адамдын алдында цель болуш керек. Эгерде кааласаңыздар, сурооңуздар болсо, сурооңуздарды жазсаңыздар болот. Биз сиздерге сразу жооп бергенге мүмкүнчүлүгүбүз болот. Анан ар дайым кылган ишибизге или болбосо кандай нерсе болбосо биз ар дайым благодарна болушубуз керек. Благодарность бул, во-первых, компанияга. Себеби компания бизге ушундай сонун шанс берип атат. Карасаңыздар, атайын бизге сервис центр. Эгерде бизде интернет жок болсо, пожалуйста, бесплатный компьютер. Эгерде суу соркан болсоңуздар, пожалуйста, муздак суу. Эгерде башыңыздар ооруп, ысык чай ичиңиздер келсе, пожалуйста, бесплатный кипяток. То есть компания ушундай нерсени берип атабы, значит, биз ошого жараша компанияга благодарна болушубуз керек. И благодарность бул биздин спонсорубузга. Мен ар дайым Бегимкулова Элбан эжеге рахматымды айтам. Ушул эже 6 ай, 7 ай айтып отуруп, ошол эже айтып отуруу менен биргеликте мен ушул компанияга келип, ушундай сонун мүмкүнчүлүктөрдү көрүп атамын. Ошон үчүн сизге аябай чоң рахмат Элбан эже. И сизге ушундай чоң рахмат, ушундай бүгүнкү өтүп аткан вебинарга. Кудайым буйруса, Кудайым насип кылса, ушул вебинар менен биргеликте не то что Москва, ушул Россиянын ар бир шаарынан группа команда түзгөн мүмкүнчүлүгүбүз болот. И Кыргызстанга ушул ссылкаларды жөнөтүп, Кыргызстандан группа команда түзсөк болот. Или болбосо башка мамлекеттен группа команда түзгөн мүмкүнчүлүгүбүз болот. Ошондуктан бул вебинардан биз колубуздан чыгарбай ар дайым иштегенге аракет кылышыбыз керек да. И ар дайым спонсорго благодарность болушубуз керек, и өзүбүздүн командабыздагы адамдарга благодарный болушубуз керек. И да эмне демекчи мен? Эң негизгиси бул обучение. Эгерде кимден результат болбой аткан болсо, адам жаздыра албай аткан болсо, или болбосо 12%, 15-22% чала албай аткан болсо, значит, буга компания виноват эмес, буга айдана чөйрөдөгү адамдар виноват эмес, буга только өзүбүз виноват. Значит, биз ошого жараша иштебей атырбыз, или болбосо ошол званияга жараша биз аракет кылбай атабыз, или болбосо ошол званияга биз даяр эмеспиз. Башында Элбан айтып кетти да, результат болбой атабы, башка нерсе болбой атабы дейт. Самый главный делай дейт. И токтобо дейт да. Ошондуктан кандай кыйынчылыктар болбосун, кандай карама-каршылыктар болбосун, жашоодо кандай нерселер болбосун, эч качан үмүт үзбөй кылсаңыздар болот. Кудайым буйруса, Кудайым насип кылса, азыртан калтырбай иштеген болсо, 10 жыл, 15 жылдан кийин свободный доход, свободный жашоо. И дагы бир нерсени айткым келип атат. Бул компанияда иштеп, биздин мүмкүнчүлүгүбүз болот экен, балдарыбыздын жанында болуп, балдарыбызга мээрим бергени. Себеби мен уже көрүп атам, канчалаган биздин кыргыз туугандар балдарын Кыргызстанга таштап коюп, өзү бул жакта жүрүп, балдарына мээрим бергенде, балдары кантип чоңоюп атканда, балдарынын алдында кандай мечтасы болуп атканын, кандай күн өтүп атканын билбеген ата-энелер толтура бизде Москвада. Компания реформада иштеп, группа команда, бизнес түзүп койсоңуздар, сиздер мүмкүнчүлүгүңөр болот. Балдарыңыздарды алып келип алып, күндүгү балдарыңыздардын жанында болгону. Мисалы, мен керк айымдар көрөм, Москвада деле балдарын алып келип алып, бирок ошол убакытта балдарына мээрим бергенге караганга мүмкүнчүлүктөр болбойт. Себеби эртең менен кетесиң, кечинде келесиң, чарчап келесиң, уктайсың. Ушундай нерселер аябай көп болот.
компания реформда иштесек, бизде свободный график. Үйдө деле отуруп, через интернет деле иштеп деле, балдарыңдын сабагын караганга, балдарыңды бир жака алып барып ойнотконго, мындай айтканда, бул жашоодо самый главный баягы условия түзүп, акча гана таап бериш эмес балага. Биринчи очередь бул балага мээрим бериш керек экен. Эгерде балдарга мээрим бербей эле, просто эле баардык нерсе условия түзүп берсең, эртең күнү балдарың чоңойгондо укпай калышы мүмкүн, тоотпой калышы мүмкүн. Или болбосо ал нерсени бала билбейт экен да. Ошондуктан ар дайым балдардын жанында болуп, балдарга мээрим бериш керек. Мисалы үчүн биз Москвага чейин ата энебиз мурун жаныбызда эле жүргөн, эч жака чыккан эмес. Ошондуктан биздин ата энебизге болгон мээримибиз аябай күчтүү. Эгерде биз дагы балдарыбыздын жаныбызда болуп, балдарыбызга мээрим берип, ошо менен биргеликте жакшы жашоону, жакшы тарбияны бере турган болсок, анда бизнесибиз дагы болот, ишибиз дагы болот, баардык нерсебиз болот. Ошондуктан баарыңыздарга каалайт элем, келип келген жаңы жылыңыздар менен ушул 2017 жылы ден соолугуңуздар чың болсун, үй бүлөңүздөр менен бактуу болуңуздар. Компания реформда кандай бир чоң званияңыздар болсо, то есть мечтаңыздар, планыңыздар болсо, ошого 2017 жылы сөзсүз орундалсын. Баарыңыздарга ийгилик, үй бүлөңүздөр менен бактуу болуңуздар. И дагы бир нерсе айткым келип атат. Ар дайым эртең менен чай ичесиздерби, түштө чай ичесиздерби, кечин чай ичесиздерби, 10 миң отканда ар дайым тилениңиздер. РФМда иштеген кайсы лидердин иштегени жакса, кайсы лидердин курба командасы өзүп, ошол адамды сиздер суктанып болсоңор, ошол адамдын атын айтып тиленсеңиздер болот. Мен башында ушундай кылганмын. Постоянно Кудайыма тиленип атканда, чай ичип бүткөндөн 10 миң атканда сөз тиленем да. Менин командам ушул лидерге окшогон, деп ар бир лидерди айтып, ошундай команда келсин деп туруп, анан 10 миң атылем. Но Кудайыма тиленсек, ошол нерсени сөзсүз берет экен, болуп атат. Ошондуктан силерге каалайт элем, ден соолук, үй бүлөлүк бакыт. И командаңыздарда бизге окшогон, сиздерге окшогон, даже сиздерден дагы ашып кеткен күчтүү лидер болсун. Мен золотой директор, Акшоло сапфировый директор, Темирова Гулбахар старший золотой директор. То есть мен каалайт элем, чтоб менин командама менен да күчтүү адамдар чыгышын. Но уже булардын баардык нерсеси болуп атат. Ошондуктан баардыгыңыздарга ийгилик. Кандай сонун сөздөр, Азаматсың Гүлдана. Лидерлердин выступлениясын угуп, мен аябай мотивация алдым. Эгерде кимде ким өзүнө керектүү советтерди алган болсо, пожалуйста, плюс коебуз или ыраазычылык белгисин билдиребиз. Давайте, жазабыз. Аябай активно катышканга, вот биздин вебинарды ушунчалык кандай десем, спикерлерге энергия берип турган ушул могу жерден сиздер жазган болуп эсептелинет. Вот сообщение деп коет, не деп коет? Плюс койгула, ар кандай белгилерди келтиргиле, рахмат, ыраазычылыгыңарды айткыла. Или болбосо могу жерден смайликтерди жөнөтсөңүздөр болот. Но канча көп школада, мисалы үчүн, көп адам отурса, кол чаап турса, ушунчалык выступать эткен адамдар энергия алат. Бул жерден дагы ошондой сыяктуу унчукпай калбаңыздар. Сөзсүз түрдө могу жерден да молодец Жайнагүл, вот ушундай смайликтерди и плюс илеп белгилерин коюп, угулуп атат, угулбаса угулбай атат. Ну, билдириңиздер, чтобы сиздер бар экенин билдириңиздер. Дагы бир жолу рахмат биздин спикерлерге. Аябай сонун тарыхыңыздарды айтып бердиңиздер. Молодцы. Офиске барбаганыма уже 2 айдын жүзү болуп атат. Сиздерди көрбөй, сиздерди укпай, же болбосо лидерлердин выступленияларында аябай башкача дүйнөгө келип калыптырмын. Азыр выступленияны угуп алып, ушунчалык өзүмө энергия алдым. Молодцы. Так,
Самое главное, что компания Oriflame'де мындай ийгиликтерге жетиш үчүн ар дайым өзүңүздөрдүн максатыңыздарды эстеңиздер, ошонун үстүнөн иштеген аракеттениңиздер, кандай максаттарыңыздар бар эле, эмнени ойлочуңуздар, эмнеге жеткени каалачу элеңиздер, может ата энеңиздерди чет мамлекетке алып барган, может өзүңүздөр жакшы жашоого жеткенге же болбосо балдарыңыздарга жакшы нерселерди калтырганы, балдарыңыздардын жакшы ийгиликтерге жетишин каалаган болсоңуздар, ар дайым ошонун үстүнөн иштеңиздер. Эч качан унутпаңыздар. Азыр Гүлдана эң жакшы нерсени айтып өттү. Мен башында буну өзүм көңүл бурбай коюп турмун. Себеби бүгүн биз биринчи жолу вебинар баштап атабыз, баарыбыз толкунданып атабыз, баардык спикерлер мен баш болуп толкунданып атам. Поэтому анча-мынча ката кетсе, кечирим сурайбыз. Вот делай больше, чем другие. Делайте больше, пожалуйста. Значит, көп адам чакырыңыздар, көп каталог көрсөтүңүздөр, көп сүйлөңүздөр. Компания Oriflame'де ким көп сүйлөсө көп акча табат. Аз сүйлөгөн адам аз акча табат. Компанияны сүйгөн аракет кылыңыздар. Өзүңүздөрдүн максатыңыздарды сүйгөн аракеттениңиздер. Тогда компания Oriflame действительно бизге то, что обещать эткен нерсенин баарысын бере алат да. Мен ушунчалык сыймыктанам компания Oriflame менен. Биздин чоң лидерлер менен аябай сыймыктанам. Эгерде биз ар дайым биргеликте, бир команда, бир ойдо, бир пикирде жүргөн болсок, анда биз сөзсүз түрдө максатыбызга жетишебиз. Бул үчүн сиздерден мындайча айтканда аябай күчтүү требовать этебиз. Мындан кийин вебинарга 100% ар дайым катышканга аракеттениңиздер. Эгерде көп адамдарды чакырып вебинарларга катышсаңыздар, анда бизде момундай чоң команда пайда болот. Менин эле чоң структурам, командам эмес, мен сиздердин дагы азыркы күндө 3%, 6%, 9% болуп кирип аткан консультанттардын бардыгыңыздарга ушундай чоң команда пайда болушун, ушундай чоң команда түзүп, командаңардан бриллиантовый, исполнительный директорлор болуп пайда болушуна мен аябай ушундай күтөт элем да. Чачеке Абдрахманова жазып атат, тез-тез болуп турса дейм. Албетте тез-тез болуп турат. Кийинки биздин вебинар четверг күнү жазып алыңыздар. Так, 11-12 январда саат 15:00 бизде ушул вебинарыбыз, бул вебинар өтөбүз. Пожалуйста, катышсаңыздар болот. Сиздер көрбөгөн, жете албаган тааныштарыңызга, башка шаарда жашап аткан бул ссылканы жөнөтсөңүздөр болот. Пожалуйста. Так, дальше. Эгерде ушундай чоң команданы түзүштү кааласаңыздар, сиздерде сөзсүз түрдө момундай карама-каршылыктар болот. Эгерде мен угулуп атсам, пожалуйста, плюс коюп коюңуздар. Чөтөт могул жерден көрбөй калдым. Да. Мимоза жазып атат, башка шаарлар менен байланышкандан кийин убакыт өзгөрүшү мүмкүн да. Албетте биз сиздердин предложениеңиздерди карайбыз, убакыт өзгөрүшү мүмкүн. Но пока четверг күнү саат 3-тө болот. Хорошо? Жакшы угулуп атыптыр. Ар бир адам максатына жетерде сөзсүз түрдө бизде карама-каршылыктар болот. Например, я не буду этого делать дейт да, мен муну жасабайм. Или болбосо я не могу это сделать, я хочу это сделать. Вот, то есть новичоктон, когда биз новичок убагыбызда ушунчалык кыйынчылыктарга, карама-каршылыктарга ээ болобуз, Гүлдана айтып өткөндөй, эжелерибиз, туугандарыбыз, тааныштарыбыз, даже досторубуз деп атат да. Ошону укпагандай, көрбөгөндөй элестетсеңиздер, сиздер 6% менеджерский уровеньге чыгабыз. И еще я хочу это сделать башталат. Ну, пожалуйста, бул үчүн постоянные действия, да. Аябай кандай десем, ушунчалык жан отуңуздар менен иштегенге аракеттениңиздер. Полежаев айтат да, бизнес без эмоций, нельзя без эмоций дейт да, бизнести курганы. Но бизнес эмоция менен курулат деген жери дагы бар деп атпайбы? Поэтому и ушунчалык кандай десем, жан отуңуздар менен берилип иштей турган болсоңуздар, ийгиликке жетип, я хочу это сделать деген не только ушунчалык аябай күчтүү, энергичный энергия менен сиздердин эмоцияңыз өзгөрөт дагы,
И дальше менеджерский уровеньге чыкканда дальше башталат. Как мне это сделать? Дальше я попытаюсь, да? Менеджерский уровеньде дагы көптөгөн команда консультанттар пайда болуп сиздерге как мне это сделать дальше деген нерселер пайда болушу мүмкүн. Но спонсорлор всегда сиздерге жардам берет, всегда поддерживает этот. Спонсорлоруңуздардын колун ушундай кармаңыздар дагы ошолор менен биргеликте алдыга жылганга аракеттениңиздер. И я могу это сделать, я это сделаю, я это сделала, да, вот это же так просто деп туруп 21%ке чыкканда старший менеджер директорский званияга чыкканда супер результат болот. Ну, пожалуйста. И дальше Роберт Кийосакинин эң сонун сөздөрү бар. Правило номер 1. Вы должны страстно хотеть разбогатеть. Если ким байлыкка жеткиси келип атса, анакей вот миллионерлер дагы чоң ийгиликке жетишкен бүт чоң лидерлердин эң биринчи айткан совети биз айткандай эле экен. Значит, страстно хотеть разбогатеть, да? Если вы должны, если ошол нерсени биз кааласак дейт, да, вот, пожалуйста, вы должны страстно хотеть разбогатеть. Экинчи, вы должны быть твердо уверены, что достойны богатства. Вот ким өзүн ошол ийгиликке жеткенге достойно деп сезет. Пожалуйста, плюс коебуз, потратып, плюс. Действительно ошого өзүңүздөр достойно сезсеңиздер. Анакей көрөйүнчү ким өзүн достойно сезет экен. Вау. Вот. Үчүнчү, вам необходимо избавиться от страха потери денег. Ну да, көпчүлүгүбүздө бар. А мен айтат элем ушул жерде не то что биз акчаны жоготконго эле эмес, ушул биз консультанттарга салыштыра турган болсок, көпчүлүгү коркушат. Вот мен уровеним жоготуп койсом, тиги кийинки каталог жаңы уровенге чыкпай калсам, кийинки каталог эле адам жаздыра албай калсам, анан командам иштебей калса деген аябай чоң страхтар болот. Пожалуйста, аларга көңүл бурбаганга аракеттениңиздер. Ушунчалык өзүңүздөрдү уверенно сезсеңиздер, ошол ийгиликке жетем деп, да, обязательно сиздерде болот. И Гүлдана айткандай, мен ар дайым чоң топ лидерлерден пример алганга аракеттенчүмүн и өзүм пример болгонго аракеттенчүмүн. И бул нерсе болуп атат, Кудай буйрса. Бардык правилаларды могул жерде айтып отурганды убакыт жок. Бир сыйра көз жууртуп окуп өтүңүздөр, пожалуйста. Мен сиздерге каалайт элем, быйылкы жылы ушул вебинар менен биргеликте өтө чоң ийгиликке жетишиңиздерди, биздин командадан быйылкы жылдын эсебинен өтө чоң званиялар, өтө чоң топ лидерлер чыгышын каалайм. Мага сиздердин аябай поддержкаңыздар керек, биздин вебинарды дальше алып кеткенге, алып барганга. Кийинки вебинарлардан Кудай буйрса онлайн менен кантип иштешибиз керек, соцсеттерде кантип иштешибиз керек, кантип чоң группа команда түзөбүз, ошолор боюнча эң сонун темалар болот. Бүгүнкү биринчи жолку вебинарыбыз просто сиздер менен таанышуу, топ лидерлер менен таанышуу болду. Мен ойлойм, бүгүнкү вебинар эң сонун вебинар, баарыбызга жакты. Эгер жаккан болсо плюс коебуз, пожалуйста. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом, кийинки вебинарга чейин. Чоң рахмат сиздерге, баарыңыздарга ыраазымын.